Federatsiyasi 2021-yılı Саламатсыздар, бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Талас Кыздар Федерациясы 2021-жылы июль айында Сары Челекте түзүлгөн. Башында 3 кыз менен түзүлгөнбүз, ал эми азыр 300дөн ашык кыз менен иш алып баруудабыз. 2021-2023 жылдар аралыгында Талас областы боюнча 4 район, 1 шаар ичиндеги 50-ге жакын мектеп менен иш алып баруудабыз. Ал эми 2022-жылы июль айында тең тренерлер даярдоо боюнча областтык деңгээлде тренинг өттүк 3 күндүк. Ал эми ушул жылы эле ноябрь айында гендердик зомбулук боюнча да областтык деңгээлде 3 күндүк тренинг өттүк. Тең тренерлерди даярдоо биз үчүн эң чоң жетишкендик деп ойлойм. 11 октябрь кыздар күнүнө карата бизде фестиваль болду. Фестивалда конкурстар уюштурулуп, ал эми жеңүүчүлөргө кызыктыруучу билеттер берилди. Биздин эң чоң жетишкендигибиз Талас районундагы Меликхан Козубеков атындагы орто мектебинин 7-классынын окуучусу Момункулова Мунара Улуттук Кыздар Федерациясынын вице-президенти болуп дайындалды. Талас Кыздар Федерациясы өшүп жатканда биздин эң алгачкы максатыбыз Улуттук Кыздар Федерациясынын Талас областы боюнча жайылтуу болчу. Буюрса ал максатыбыз орундалды. Эми кийинки максатыбыз Талас областында 130 мектеп болсо, бул мектептерде Улуттук Кыздар Федерациясынын иши жүргүзүлөт деген ишеничте. Kimden anlıyorum? Anda. Alakaçıma! Karşımız! Июль айында да ошо областтык деңгээлде 3 күндүк тренинг өткөнбүз.